Кайрылгандар көп. Мисалы ала кетсек, мына Бишкек шаарында ушул бүгүнкү күнгө чейин кечээ күнү уюштурулгандан баштап 388 адам кайрылып, ошол жерде жылынып. Бишкек шаарында эле? Бишкек шаарынын өзүндө. Ал эми Жалал Абаддагы Арал постунда 101 адам жылынуучу пунктка келип, жылуу тамак аштарды ичип жылынып кеткен. Себеби бул жерде автоунаа жолдорунда жаап жаткан карга байланыштуу жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилет. Ошол учурда бул жүк ташуучу автоунаалардын жана башка жүргүнчүлөрдүн ушул коопсуздугун сактоо максатында ушул пункттар уюштурулган. Бишкекте 300-дөйүндө атасыз. Ал кимдер ошо адамдар силерге кайрылган? Бул адамдар ушул биздин эле жарандар, Бишкек шаарынын аймагында жашап жаткандар, коноктор, ушулар. Конокторбу, Бишкек шаарына келген коноктор, же дайыма жашаган жарандар, ушундай эле жарандар. Себеби агыл өзүңүзгө белгилүү болгондой, абанын температурасы азыр төмөн болуп жатканына байланыштуу суукта көчөдө бир жерден бир пункттан экинчи пунктка барган убактарда үшүп калган учурлар болсо, ушул жолдун боюнда жайгашкан пункттарга кирип жылынып атышат.